бактылуу өмүр жок, бактылуу күндөр гана болот. Андре Тере. Кыргыз-Тажик чегарасында ок атылды. Ошто жаңы отургузулган көчөттөр куурап калды. Буга эмне себеп? Кулпунай таласындагы сартталган маңдай тер, түрлүү тагдырлар. Өзбекстанда мал этинен 30 адам ууланды. Мына ушундай күндүн маанилүү кабарлары менен Ош биримде жаңылыктар программасы. Студияда Аяна Байтемирова. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Тажик чегарасында кыргызстандык жарандын унаасына ок атылып айдоочу жаракат алды. Чегара кызматынан маалымдагандай, окуя Баткен облусунун Эки Таш жергесинде жол менен саат түнкү 1:20 болгон. Ош-Исфана жолу менен бараткан кыргызстандык 38 жаштагы жарандын унаасына Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык мылтыгынан бир нече ирет ок аткан. Жыйынтыгында Кыргызстандын жараны жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Окуядан кийин эки тараптын укук коргоо органдарынын жолугушуусу болду. Учурда милиция кызматкерлери иш алып барууда. Кыргыз-казак чегарасында 300гө жакын оор жүк ташуучу унаалар бир канча күндөн бери кезекте турат. Муну мамлекеттик чегара кызматы Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин жана фитосанитардык көзөмөлдүн текшерүүсүнө байланыштуу деп түшүндүрдү. Эске салсам, мындай көрүнүш бул бекеттин жанында уламдан улам кайталанууда. Бирок COVID-19 вирусу соодага тоскоол болбой, жүк мурдагыдай эле ташыла берүүгө тийиш экенин 29 майда Кыргызстандын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын саммитинин онлайн жыйынында айткан болчу. Кыргызстанда 2-июнга карата коронавирусу жуккан жаңы 28 учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 11, Нарын облусунда 1 жана Ош шаарында 16 адам. Ал эми айыгып кеткендердин саны 38. Учурда вирусу жуктурган 16 адам оор абалда 4 бейтап жандандыруу бөлүмүндө. Ал эми 801 адамдын абалы орто жана 512 адам канааттандырарлык абалда. Нарын облустук ооруканасында 79 жаштагы аял COVID-19дан көз жумду. Азыркы тапта өлкөдө коронавирусу жуктурган учурлардын саны 1845ке жетти. Алардын ичинен 1219 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган, 17 адам каза болду. Бүгүн Беларустан Бишкекке 179 кыргызстандык жаран кайтып келди. Авиарейс буга чейин транзит менен ар кайсы Европа жана Азия өлкөлөрүнөн Минск шаарына келип, чегаралардын жабылышынан улам Кыргызстанга учуп кете албай калган мекендештерибизди алып келди. Ошондой эле Индиядан да Кыргызстандан 16 адам учуп келди. Учурда бардык кайтып келген жарандар бекитилген тартипте обсервацияга алынды. Мамлекеттик салык кызматы жана соцфонд ишкердик субъекттерине карата банкроттук процессти демилгелөөнү 1 январга чейин токтотту. Тиешелүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Документ COVID-19 жайылуусунан улам төлөөгө жөндөмсүздүктүн белгилери пайда болгон ишкердик субъекттерине колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Учурда дагы карантинде топтолгон салыктык жана социалдык чегерүүлөр боюнча карыздардын суммасын төлөөгө мөөнөтүн узартуулар жана бөлүп төлөөлөр каралууда. Элет жаңылыктарынан Ош шаарында дагы бир бала бакча курулуп баштады. Анын капсула салуу аземине шаар мэри Таалайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аймактык кеңештин аксакалдары катышты. 100 балага ылайыкташтырылган бала бакча шаардагы Ак Тилек кичи шаарчасына салынууда. Толгураак кийинки сюжетте. Ош шаарындагы Ак Тилек кичи районуна шаардык бюджеттин эсебинен жаңы бала бакчанын курулушу башталды. Бала бакчанын пайдыбалын баштоого шаар жетекчиси Таалайбек Сарыбашев катышып, аймактык кеңештин жашоочулары менен биргеликте капсула салуу аземи өттү. Жалпы сметалык баасы 31 миллион болгон. Анан тендер өткөзүлүп, комиссия тендерден өткөзүп, 22 миллион 520 миң сомго өткөзүп, 100 орунду бала бакча. Анан бүгүн баштап атабыз. Азыр курулушчулар менен дагы сүйлөштүк. Буюрса ноябрь айында ишке беребиз да бул бала бакчаны. Бала бакчаны курууга жарыяланган тендерди Мираж Профи жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Сметалык баасынан 15 миллион сомго кыскартылып, курулуп баштаган бала бакча бардык шарттары менен каралган.
эмеректер, ашкана жабдыктары, балдар ойноочу аянты дагы эсепке киргизилген. Өзүбүз дагы ошо сапат жагына көңүл бөлүп азыркы учурда. Бул ичиндеги жыгачтар, арматуралар Россиядан келиш керек. Биз заказ кылып койгонбуз, буюрса ошо границалар ачылып калса келиш керек ошол жактан. Анан сапат жакка полный жооп берет, бардык шарттарга жооп берет. Ак Тилек кичи шаарчасында буга чейин бала бакча болгон эмес. Калкы көп кичи шаарчага 100 орундуу бала бакча жетишсиз дейт аймактык жетекчилик. Буга чейин бала бакча жок, кыйналып атышты эле. Азыр аябай жакшы болду. Дагы бала бакча болсо андан да жакшы. Себеби биздин эл көп Ак Тилектечи. Ал эми шаардагы Амир Темир кичи шаарчасында курулуп бүткөн 100 орундуу бала бакча 5-июндан ишке кирет. Кырдаалга байланыштуу ачылбай жаткан бакчада азыр балдарды кабыл алууга даярдыктар көрүлүп жатат. Антисептиктер берди, бет каптар берди запасы менен бизге. Дагы атайын тряпкалар салыныш үчүн, балдар үчүн, ата-энелер үчүн ошондойлор бардыгын биздиги гаронуу камсыз кылып берип атат. Ош шаарында буга чейин 3 аймактык кеңеште бала бакча курулуп баштаган болсо, быйылкы жылдын эсебинен дагы 3 мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачуу пландалып жатат. Бул демилге өлкөнү санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылында аткарылчу негизги иш-аракет болуп саналат. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Мындан 5 ай мурда Ош шаарында Аскар Шакиров атындагы көчө бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Мына ошол көчөнүн эки тарабына 600дөн ашык арча карагайлардын көчөттөрү отургузулган. Бирок андан көп узабай эле көчөттөрдүн көпчүлүгү куурап баштаганы байкалды. Куураган балатылар кимдин эсебинен отургузулган жана эмнеге каралбай калган кезектеги сюжетте. Жаңы салынган Шакиров көчөсүнө мындай арчалар отургузулган. 1 жылга жетпей арчалардын көбү мынтип куурап калды. Ош шаарында жаңыдан пайдаланууга берилген Аскар Шакиров көчөсүндөгү көчөттөрдүн айрымдары куурап калса, айрымдары түп орду менен жок болуп кеткен. Бул көчөттөр жол куруудан мурда кыйылган 500гө жакын бактарактардын ордуна отургузулган болчу. Убагында суугарылбай атабы дейин десем кете көрүп калам. Жана водовоз менен келип суу берип аткан. Бирок балким жөн эле мындай тамыры жок эле алып келип отургузгандар да. Бунун ичинен аябай аз эле санда өстү да. Калганы көп өспөй калды. Курап кетти. Мына аларга эми булар өздөрүнүн ишканасы бар үчүн булар тынбай суу куюп карашып атат, алтын сумшатып. Суусуз бийди. Суусу жок кургап калса керек. Убагында суугарып турса эле көгөрөт болчу. Чак түштө эмес, эрте менен таң заардан суугарса жакшы өсөт негизи. Может быть, плохо, не знаю, почвы или просто не взялись. По идее, там слышал то, что некоторые только растения берутся. Там, допустим, из 3 только одна елка, допустим, может взяться корнями вниз. Вот. А так не знаю даже. Карантинге байланыштуу суу аз болуп калды. Көңүл бурушпады да. Менин оюмча ушу. Караш керек да, убагында карап суу берип караш керек. Курап калган мүмкүн андай бир өзүнүн себеби бардыр да. Мүмкүн биздин климат кандай туура келбейдир ошол. Карагай көчөттөрүнүн өспөй куурап калганынын себебин сурап, шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинатынын жетекчилигине кайрылдык. Ишкананын жетекчилиги билдиргендей, көчөттөрдү жолду курган компания өзүлөрү отургузган. Ал эми аларды өстүрүп, кароо шаардык муниципалдык ишканага милдеттендирилген. Подрядчиктер кандай негизде, кантип шартта алып келип эккендерин биз аларга үчүн жооп бере албайбыз. Эми бул дарак көчөт, бул назик болот. Ошол убагында эгип атканда же казып атканда бул какой-то бир шарттары менен тамырына доо кетип калышы мүмкүн. Анан же болбосо климатка туура келбей калышы мүмкүн, же болбосо ошол жердин тамыры менен топурагынын составына туура келбей калышы мүмкүн, таштак жерге эгилип калышы мүмкүн. Ошол негизинен куурашы мүмкүн. Бирок ошол эгилген дарактарды, көчөттөрдү, арчаларды биз убагында суугарып атабыз. Күнүгө водовоз менен ташып, ал жерге көп жерге суу жетпейт, суу кетпейт. Ошого водовоздор менен биз түбүнө суу куюп суугарып атабыз. Ошол негизинен мына дарактардын
ачыларын көктөп өсүп турат. Шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасынын жетекчисинин айтымында буга чейин вице-мэрлер куураган көчөттөргө атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Жолду салган компания жолдун жээгиндеги үйлөрдүн дубалына жакын отургузулган көчөттөрдү шаардын башка аймагына болсо да кайрадан эгип берүүнү убадалашкан. Ал эми көчөттөрдү туура отургузуу боюнча шаардык көктөндүрүүчү ишкананын адистери өз кеңештери менен бөлүшүүгө даяр. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарына караган Амир Темир аймактык башкармалыктын тургундары таза суу жетиштүү чыкпай жатат деп нааразычылыктарын билдиришти. Шаардын тарифи менен сууга акча төлөгөн тургундар жумасына бир жолу 2 саатка гана суу чыгаарын айтып, биздин каналга арыз менен кайрылган. Буга кошумча жай мезгилинде ишмердүүлүгүн жүргүзгөн заводдорго суу көбүрөөк чыгып, айылда кургакчылык башталганы маалым болду. Равшан Айхакимова короосундагы кранды ачык коет. Антпесе суу качан келип, кайра токтоп калганын билбей калат. Суу келгенде үй тиричилигине иштеткенге, ичкенге алганы араң үлгүрөбүз дейт. Ал эми огородко деп коюлган көлмөгө суу алгыча кайра эле токтойт. Эң төмөн жайгашкан биздин үй. Ошондой болсо да кранга келген суу тамчылап чыгат. Суу кайсы маалда келерин да билбейбиз. Ошого кранды дайыма ачык коебуз. Ош шаарына караган Амир Темир аймагында калкка таза суу жетиштүү чыкпай жаткандыгын мындагы тургундар айтып чыгышты. Нааразычылыгын билдирип чыккандар таза сууга шаардагы тариф менен төлөп, бирок суу жеткиликтүү берилбейт деп чыгышты. Аймактагы айрым көчөлөргө белгилүү бир өлчөмдө чыга турган таза суунун графиги жок экендигин айтышты. 3 күндө, маселен. 3 күндө бир келет суу. Алда 1 саатка келет. Бирок биз шаардын тарифи менен төлөйбүз да. Сууна кадыресе чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк жок бекен. 82 жылы көчүп келгенмин бул жерге. 38 жыл болду. 20 жылдан бери суу жок. 14 адам жашайт. Менин үйүмдө 14 киши жашайбыз. Азыр Россиядан келгендер да бар. Bir күндө нече марта кирүү болот? Эми күндө 2 саат берсин. Нече болгондо 4 күндө 2 саат суу берет. О суу жарымына жетет, жарымына жетпейт да. Суаган алып калып атат, албаган албай атат. Амир Темир аймактык башкармалыгында союз тараган мезгилден тарта суу жеткиликтүү чыкпай келет дешет тургундар. График менен 1 же 2 саатка чыккан суу жайдын аптаптуу күндөрүндө такыр чыкпай калат экен. Айыл тургундары буга себеп катары айылда иштеп жаткан 3 кыш куюучу заводду күнөөлөйт. Бул жердеги заводдор сууну өздөрү улап алган. Ошол себептен жайында бизде суу азаят. Себеби буларда иш кызыйт. Бул маселеге дагы көңүл буруп коюшса жакшы болот эле. Аймакта ишкердик жүргүзгөн заводдордун ээлери менен алардын сууну кандай пайдалануусу боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок Ош шаардык суу каналы ишканасы Амир Темир аймагындагы тургундардын маселеси боюнча жаралган көйгөйгө жооп берди. Бул аймактагы жашоочулар мындан ары сууну сарамжалдуу пайдалануусу үчүн алдыда суу эсептегичтер орнотулары айтылды. Антпесе ичүүчү таза суу сугат үчүн пайдаланылып, майда эгинден тарта бак дарактарга чейин пайдаланулары ачыкталды. Мындан сырткары абоненттер арасында суу үчүн төлөмгө үй бүлө мүчөлөрүн кыскартып жазгандар көбөйгөн деп белгилешти шаар суу канал башкармалыгынан. 15-тик сурба менен кирселер алар ойлоп атат кыш куюп атат деп. Эгерде элге суу жетпей атып, биздин суу менен ылайчылап аткан болуп, биз көрбөй калган болсок, ошондой кылган болсо, биздин балдар кылган болсо, мен кылган болсом, мисалы, мен ошону кылган болсом бери иштебейм. Болгон сууну берип атабыз. Ошол жактын болгон 300 линиясы бар. Ошонун болгон сууну максималь бергенибиз ушул. Ош шаардык суу канал ишканасы таза сууну багыттуу жана үнөмдүү пайдалануу үчүн алдыда дагы 10 000 суу эсептегич орнотуу алдында турат. Алардын ичинен 7 000 суу эсептегич Амир Темир аймагына коюлат. Буранга окшотуп Амир Темирде толук кандуу 7 000 калий масса менен кошкондо 7 000 дана суу өлчөгүч коюлат. Ал эми мына Достук жарым микрорайон, анан Акчелек микрорайондоруна 1,5 миңден учет коюлат. Ошондо өзү шаарга суу жетишерлик эле. Бирок ошол суунун өлчөгү жок болгондуктан элдин баары корон жоголуп атпайбы? Ош шаарына караган Амир Темир аймактык башкармалыгында таза суу пайдаланган 15 325 абонент бар. Эми аталган аймактын жашоочулары үзгүлтүксүз суу менен камсыздоону талап кылып, шаар бийлигине кат түрүндө кайрылуу жазуу алдында турат. Махпурат Алибаева, Исхак Ашимулу, Ош Бирим жаңылыктары. Учурда Кулпунайдын массалык түрдө бышкан маалы талаада күндүн ысыгына карабай чака артынан чака терип, эмгектенип жүргөндөрдүн көпчүлүгү айымдар. Акча каражат табуу максатында алардын айрымдары алыскы региондон бери келишкен. Жыты буркураган Кулпунай талаасындагы түрдүү тагдырлар кийинки сюжетте. Чүй облусуна караштуу Маевка айылына биздин тартуучу топ барып келген.
сагынамын, мен сени сагынамын. Тазагүл Дыйканбаева Ош облусунан келип, жаз жай мезгилдери кулпунай терип эмгектенет. Тапкан акчасы баарына жетпесе да, 5 баласынын кийим кечесине жетерин айтат. Жыты буркураган кызыл жемиш сыртынан оңой көрүнгөнү менен тере келгенде маңдай тер, эмгекти талап кылат. Оңой оокат деген жок, кечинде барасың, ушу биздин өзүбүздөн деле байкап койсоңор болот, анча мынча барганда иш кыла албай эле ушу тамак аш менен эле кайра эртең жумушка келишке туура келип калат. Ушу кара жумуш экен да, эми ал деген өзүбүздөн бир аз окуп алсак балким түзүгүрөөк жумуш болуп кала эле. Эми ушунусуна деле шүгүр. Ушундай дыйкандар бар экен, бизге кызмат таап берген. Ушуга деле шүгүр. Таладагылар ар бир чакасын 30 сомдон күнүнө 50-60 чакага чейин теришет. Ошондо күнүнө 1000 сомдон 1,5 сомго чейин айланат. Насыйкат Кыпчакова тапкан каражаты батирге жана күнүмдүк тамак ашка кетерин айтат. Бүгүн 8 класста окуган кызын да ала келген. Мен базарларга чыкчу элем Дордойго, анан клубника терген жагып, былтырдан бери ушу клубника терип атам да. Мурун базарда товар сатчу. Дордойдо мындай овощной эме сатат элем да. Ысыктын күнүндө деле иштеп аттык. Ысыктын күнүндө азыр кичине күн салкын. Кулпунай талаасында 30дай аял терүү иштерин аткарса, дагы 30-40 чактысы жер чабуу менен алектенет. Кетмен менен жер чабуу саатына 60 сомдон. Ошондуктан таңкы 6да күн ысы электе келишет. 22 жаштагы Алтынай кайын сиңдиси менен Васильевка айылынан келип кетип иштейт. 43 жаштагы жолдошунун улуу кызы шал оорусу менен жабыркап, кийинкиси психикалык жактан жапа чеккендиктен алардын дарысына акча каражат керек. Күйөөм өзү 2 жылдан бери дарыланып атат. Жумушка категорично атат, мүмкүнчүлүк жок да. Эми базада бар. Какка барса чыгып калат. Кээде жашынып эметип стройкада иштеп калса калат да, тамак аш эме кылган. Балдардын пособиясы өзүнүн эле дары дармеги болот. Ошого мен өзүм на доме сошиямын. Машинка жок болуп атат да, прямо строчка машинкачы, ошол болгондо симкам бар өзүм. Учурда Алтынайдын эң башкы тилеги кийим тиккен машине сатып алып үйдө иштөө. Мына ушундай акчага муктаж болгон жүздөй адамга жумуш орундарын түзүп берип жаткан Абдырашит ата 6 жылдан бери гектарлап кулпунай себет. Ал кол алдында иштегендерге көңүлүнө карап мамиле кылып, акчасын убагында бергенге аракет кыларын айтат. Помидор, бадыран, картошка айдап жүрчүмүн да. Эгип жүргөм. Энд азыр кулпунайга өтүп алдык. Кулпунай жакшы экен. Абдырашит атанын айтымында Кулпунайдын красная шапочка, кыргызча айтканда кызыл шапкечен деген сорту абдан жакшы. Себеби чоң-чоңдон жана таттуу болот. Учурда Кулпунай массалык түрдө бышкан маалы болуп, күнүнө 200 сомдон 300 чакадай сатылууда. Аяна Байтемирова, Бектуру Калыков, Ош Пирим жаңылыктары. Күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 2-3 июндарда республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт деп айтылат маалыматта. Узап бара жаткан күн дал ушундай окуялар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маанилүү жаңылыктарды Ош Пирим сайтынан, YouTube жана Facebook баракчаларыбыздан көрүп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат айтам. Саламатта калыңыздар.